Салам достор, бүгүн жүрөктү оорута турган тема измена. Измена тууралуу күнүгө мындай каттар келет, пачкалап. Күйөөм измена кылды эле, изменаны кечире албай атам, изменадан кийин кантип жашаш керек деген суроолорго жооп берейин бүгүн. Негизи изменанын түрлөрү көп. Википедияда измена эмне деп сурасаң, измена бул бири-бирине берилген убадаларды аткарбоо, бири-биринин ишениминен чыгуу деп жазылып турат да. Үй бүлөдө аял эркекке измена кылбаш керек, эркек аялга измена кылбаш керек. Экөө бири-бирине ошо орусчадан которо албай койдум, верность деген сөздүчү. Экөө бири-бирине ишенимин арттырыш керек. Экөө аял эркектики болуш керек, эркек аялдыкы гана болуш керек деген нерсени биздин аң сезимибизге мамлекет терең киргизген. Бул моралдык жактан дагы, диний жактан дагы биздин мээбизге орноп, туруктуу болуп калган. Ошон үчүн силердин партнеруңар башка бирөө менен кызыгып, жанагынтип флиртовать этип, ойноп, бирөө менен жазышып, же бирөө менен жыныстык мамиледе болсо, албетте силерге абдан катуу тиет. Албетте силерде мындай, эмне үчүн ушундай, бул адилеттүү эмес, бул деген мыйзамды бузуп атат, мыйзам деген мындай деген ой пайда болот. Изменанын түрлөрү бар. Мисалы, бир жолу жасалган измена. Кокустан болгон измена деп коем. Эркектер мени жакшы түшүнөт. Достор менен баняда, мончодо, саунада отуруп, баары барса мен да барам деген эркектердин принциби бар. Же келатып таксиден сулуу кызды сала коюп, ошол жерден экөөнүн инстинкттери ойноп кетип, экөө измена кылып коюшат. Андай деле боло берет. Же бир жолу жашынакай кыз менен кафеде отуруп таанышып, ал кыздын номерин алып, анан экөө гостиницага барып, анан ошонун ары болуп кеткен иш болуп кетет. Бул баары кокустан измена. Көбүнчө бул изменадан кийин кебетесин да унутуп коет, ошол кыздын же ошол эркектин телефон номерин да жоготуп коет. Ал нерсе унутулуп калат. Бирок убактылуу гормонун көтөрүп, бир нече убакытка чейин кызыгуу сезимдер пайда болушу мүмкүн. Экинчи түрү бул көнүмүш измена. Аны акыркы убакта экинчи аял, экинчи нике деп коебуз. Бирок биздин мамлекеттик, светтик мамлекет болгондон кийин ал дагы экинчи нике дагы бул изменага кирет. Бул жакшы же жаман деп айтууга менин укугум жок, эч кимдин укугу жок. Анткени биздин мамлекеттеги мыйзамга гана биз таяна алабыз. Ушундай көнүмүш изменада постоянно, дайыма барып турчу партнеру болот. Мисалы, биз эркекти алсак, ойношу болот, экинчи аялы болот. Ошол аялга дайыма барып, ага акчалай жардам берип, белектерди берип, аны менен эмоционалдуу байланыш түзүп, көп байланыш түзөт. Үчүнчү түрү бул көп партнерлору бар эркектер. Мисалы, аял туруп көп партнерлору болсо, анан көп партнерлорго барса, мындай орустарда беспорядочный половой связь деп коет, күнүгө жаңы партнер, туруктуу дагы изменасы бар, туруктуу эмес, бир күндүк изменалар да бар. Мындай эркектер дагы жок эмес. Жана акыркы бул эмоционалдык измена. Бул изменага ар бир эле адам барат го деп ойлойм. Кино көрүп атсаң, телевизор көрүп атсаң, жашынакай сулуу жигитти көрсөң, жашынакай жигит экен деп каласың. Жашынакай сулуу кызды машинада кетип баратсаң көрсөң, жашынакай кыз экен деп каласың. Бирөө абдан жагып атат, бирок төшөктөгү мамиле жок. Ал эмоционалдык измена көбүнчө гормондорду көтөрүп, үй бүлөдөгү абалды жакшыртат. Измена кандай болбосун, баары бир бул башка адам жөнүндө ойлонуу, башка адамдарга бир эмоция сезүү, сезимдерди сезүү жана партнерду унутуп калуу. Бул жакшы же жаман деп дагы бир жолу айтайын, мен айта албайм. Анткени медицина жактан бул изменанын да жакшы жактары дагы көп. Мисалы, эмоционалдык изменаны алсак, гормондорду көтөрүп,
ошол эмоционалдуу жактан башка бирөөдөн жакшы сезимдери тартуулап, ошодон жакшы сезимдер алган адам үй бүлөсүнө келип, жакшы көңүлү менен келип, аябын абдан жыттап, кучактап, өөп, аябына жакшы эмоция берет. Эркек жакшы бирөөнү жакшы көрүп жаткан учурда аябына келип, өзүн күнөөлүү сезип келип, аябына жакшы мамиле жасап, белек аба келип, шыйпыңдап, көзүн карап турат. Ошон үчүн измена бул өтө жаман нерсе деп да айта албайм, жакшы нерсе деп да айта албайм. Чечим өзүңөрдө. Изменанын себептери бар. Мисалы, эң көп кездешкен себеп бул үй бүлөдөгү мамиленин бузулушу. Үй бүлөдөгү сезимдердин муздап калуусу. Убакыт өткөн сайын сүйүү циклы деген бар. Сүйүү дайыма өзүнүн ордунда боло бербейт. Сүйүү айланпасы айланып турат, ылдый түшүп, кайра өйдө көтөрүлүп, кайра ылдый түшүп, кайра өйдө көтөрүлөт. Ошону айлантканды билиш керек. Айлантканда менин курстарымда биз абдан кеңири көп маалымат беребиз. Ошол сүйүү циклы ылдый түшкөндө көп айымдар, көп мырзалар үй бүлө бүттү, урады, сезимдер жок деп ойлошот. Болгону гана сүйүү айланпасы ылдый кетип, кайра өйдө көтөрүлөрүн түшүнбөйт. Кантип көтөрөрүн дагы билбейт. Анан ошол мамиленин үстүнө иштегендин ордуна адамдар жалкоо эмеспи, биз пенде эмеспизби? Бизге жеңилине керек. Биз башка адамды таап алып, башка жерден эмоция алып, башка аялды, башка эркекти таап, ошодон эмоция алып, өзүбүздү жыргатабыз. А чындыгында ошол изменанын токтотуу жолу бул жалкоолуктан арылуу жана өзүңдүн жана мамилеңдин үстүнөн иштөө. Аны эч ким кылгысы келбейт. Экинчи чоң себеп бул баары ошентип жашайт. Стереотиптер, менталитет. Тиги досумдун экинчи аягы бар, менин дагы экинчи аягым болуш керек. Тиги досумдун 18 жаштагы ойношу бар, менин дагы ошондой ойношум болуш керек. Тиги досум, депутат досум, министр досум жашай алды, жаш кыздарды жакшы көрөт. Демек, менин статусумдагы депутат, менин статусумдагы министр, менин статусумдагы бизнесмен, мен дагы жолугушууларга жашнакай мөлтүрөгөн сулуу жаш кыз менен барышым керек. Ошондой болуш керек. Сен эркексиңби? Эркек болгондуктан кийин көп аялдарды сүйүшүң керек. Ооба, мен эркекмин, ошондуктан мен көп аялдарды сүйөм. Ошондой стереотиптер, ошондой статуска туура келүү аракети, ошондой бир коомго кирүү аракети. Баарынын 2ден аягы болуп, сенин бир эле аягың болсо, сени ошол коом кабыл албайт. Демек, сен ошол коомго кириш үчүн экинчи аяк аласың. Бул дагы эң чоң маселе. Биздин коомубуздагы бул нерсе көбөйгөн сайын айла жоктон ойнош күтүп, айла жоктон экинчи аяк алган эркектер көбөйөт. Изменага эркектер дагы, аялдар дагы көз карашы ар кандай. Мисалы, эркек изменаны, өзүнүн изменасын норма көрөт. Көп эркектер. Аял болсо ошондон жабыркайт. Бирок аялдын изменасын эркек кечирген учур өтө аз. Тескерисинче, аялдар эркекти кечирген учурлар көп. Анткени ооба, социалдык, финансылык көз карандык жана күйөөдө деген статус. Биздин коомдо бул нерсе өтө чоң ролду ойнойт. Негизи эле измена, эркегиңер измена кылса, мисалы мен азыр айымдарга кайрылып атам, эркегиңер, жолдошуңар измена кылса, силердин мен көрүп аткан кетирген катаңардын, көпчүлүк катаңардын белгилери. Кандай ката кетиресиңер? Биринчиден, эң чоң ката аңдып, артынан түшүп, тажалданып, мергенчи болуу. Бир айым мага мынтип айтканда, мен аңдыбай койсом, телефон күнүгө текшербей койсом, 5 мүнөт сайын жазбай, чалбай койсом, ал такыр оттоп кетет да. Мен карап турган үчүн ал өзүн кармап атат дейт. Бул эң чоң адашуу. Эч качан
эркектик мергенчи инстинктин күйгүзүп алган аял эркекти токтото албайт. Айымдар, бул силердин иллюзияңар. Экинчи ката ыйлап жертва болуу. Аялдын көз жаштары эркектин жүрөгүн козгобойт, жийиркентет, тартат, өзүнө түртөт. Жертва болуп мен сага болгон жакшылыгымдын баарын бердим, сен кыйналып атканда мен жанымда болгом, сенин апаң ооруп атканда мен карагам, сенин атаң мынтип атканда мен мынткем, кичинекей балдарыңды мен багып чоңойтком деген сөз эркегиңерди жийиркентип раздражать этет. Бул дагы эң чоң ката. Коркутуп, атаандашып агрессия болгон айымдар. Коркутуп, атаандашып агрессия болуу бул эркектик инстинкти силерге каршы, силерге конкурент кылат. Анткени эркек өзүнө окшогон эркекти көргөндө гана анда тестостерон көтөрүлүп, муштумдары түйүлүп, бул урушууга даяр болот. Ошон үчүн силер анын жанында эч учурда эркек болбошуңар керек. Ошондо измена кылынгандан кийин мен кандай реакция беришим керек, кандай тура кылуу керек деген сөзгө мен мынтип жооп берем. Биринчиден, чек араңарды коргоого. Чек ара деген эмне? Ошол измена менин өздүк баамды түшүрүп атабы? Түшүрүп атат. Ошондо мен ошону сөз менен жеткирип, чек арамды коргоп айтышым керек. Мен сенин чек араңа өткөн жокмун. Мен мергенчи болгон жокмун, мен атаандашкан жокмун, мен агрессивдүү болгон жокмун. Мен болгону гана өзүмдүн чек арамды коргоп атам. Экинчи, психологиялык жактан айымдар туруктуу болгонду үйрөнгүлө. Ыйлап, сыктап, агрессия чыгарып, эркекке асылбай, ички таянар күчүңөрдү издегиле. Ал күч силерде гана болот. Бул жашоодо бактылуу болуш үчүн, өзүңөрдү толук кандуу айым сезиш үчүн, өздүк бааңар туруктуу болуш үчүн силерге сөзсүз эле эркек силердин көзүңөрдү карап, измена кылбаган жакшы эркек болуштун кажети жок. Ал үчүн силер биринчи толук инсан болгонду үйрөнүшүңөр керек. Өзүңөргө таянганды үйрөнүшүңөр керек. Эч кимге байланбаганды үйрөнүшүңөр керек. Жана үчүнчү, фокусту өзүңөргө койго. Эркекти кой бергиле, тим койго, тынч койго. Анан бүт баары өзүнө келип, психоэмоционалдык абалыңар туруктуу болгондо, анан отуруп сүйлөшүп бир чечимге келесиңер. Ага чейин өзүңөр да жулмалабай, аны да жулмалабай. Фокусту өзүңөргө койго. Мен киммин? Мен эмне кылгым келет? Мен бул дүйнөгө келген максатым кандай? Мен эмнени жакшы көрөм? Мен эмнени кийем? Бүгүн каяка барам? Мен эмнени ичем? Ким менен сүйлөшөм? Өзүмдү кантип өнүктүрөм? Кантип өсөм? Айымдар, ушул нерсенин баарын, ушундай окуялардын баарын биз менин курстарымда талкуулайбыз. Бул видеодо абдан кыскача маалымат берилет. Көп пайдалуу маалымат алам десеңиз, ушул видеого лайк баскыла, комментарий жазгыла, суроолоруңарды калтыргыла жана менин курстарыма катталгыла.